Ей, Кимбектен. Сен ушуну туура айтсаң, биз сен үйдөн унчукпай чыгып кеткиле дедик. Бул кылмыш болгондон кийин, иш болгондон кийин. Биз унчукпай чыгып кеттик. 5 жыл бою келген жокпуз. Сен тынч. Токтоп туруп тур, кетпе, бас бери. Бас бери, качпай, бас бери, туруп тур, ей. Бас бери, бас бери. Биздин кыз кандай ыйлап атасың 5 жылдан беричи? Я. 5 жылдан бери кандай ыйлап атасың? 10 жылкы мени мына баланы, ушу баланы кызды баккан, мына бул кызды баккан. Кымындай 90га чыгып атат бул кемпир. Кымындайынан багып, чоңойтуп турмушка берип, себин берип, ушул Бектенге жакшынакай кылып, мөлтүрөт өткөрүп берген. Ушул Бектендин чоң апасы бар болчу. Баккан, алжыган кемпирди. Ал деген бер жагыда 100 кил. Бер жагыда 100 кил арам болчу киши. Жаш төрөп келип алып, улуу кызын төрөп Гүлзана деген. Жаңы төрөп турганда, ушуну баккан болчу да чоң апасындагы. Анан эми биздин бул чоң апаңдын эң күчү, апабыздын эң күчү баласы бар болчу. Апа, бер карасаң. Бул апанын эң күчү баласы бар болчу. Апа, бер карасаң. Апа, бер карап койчу. Бул кишинин эң күчү баласы бар болчу. Башынан опухлу болуп өлүп калды, каза болуп калды. Анан Ошерекинин катынын бул молдо башын айландырып, катын кылып үстүнө алып, эми башка жака жаша, кызыбыздын үстүнө алып келбе десе болбой, үстүнө алып келип, күнүгө кызыбызды күн көрсөтпөйт, уруш чыгарат. Такый, аны үстүнө алып келген атат. Мына бул үйгө алып келген атат. Бул үйдө кызыбыздын 4 баласы бар. 2 кыз, 2 эркек баласы бар. Кызыбыз мына жүрөк ооруп больницага жатып чыкты, сахар болуп калды. Башы оор, уйт аябай күндүр түндүр ночь иштейт, жумушка дневной сутка иштейт. 4 баланы багайын деп. Анан бул тиги катымды үйгө алып келбе деп эле бул оозуна сөз чыгып койсо эле, ыйлап эчтеке айта албай атат кызыбыз. Ыйлап тигини алып келбе десе, үйгө киргизбей десе, экинчи катымдын үстүнө. Ох, киргизсем сен унчукпа деп, муну түрткүлөп сабайт кызыбызды. Кандай ойлойсуңар, туугандар? Анткени бул кызга мен дагы күйгөн себебим бар. Мен кайненем менен ошол үйдө турган келинмин.